айыл чарба тармагында башка көз карашы менен башкарууга өтүшүбүз керек биз. Айылдагы ар бир үй бүлөнүн киреше булагы болмоюнча өлкөнүн көкүрөгү көтөрүлбөйт. Ошондуктан биз керек болсо айрым техникалык өсүмдүк болобу, арпа буудай болобу, эгер киреше бербей турган болсо, мындай өсүмдүктөрдү өстүрүүнү баш тартышыбыз керек. Бирок ошону эл аралык мейкиндикте кандайдыр бир келечектеги жылдарга карата прогноз жасаш үчүн бул тармакты жетектөөдө компетенттүү кадрлар керек. Бүгүнкү күндөгү ошо эл аралык анализ, прогноз жасоо механизмдерин билген, түшүнө билген иштер керек. Мен ачыгын айтайын. Биздин баш мыйзамда ушундай система түзүлгөн экен, депутаттык мандаттар сатылат, мамлекеттик кызматтар сатылат. Мындай министрликтер сатылган жер өлкөдө эч качан коррупциянын тамыры жоюлбайт. Түшүнүксүз да, жалпы элге түшүнүксүз. Эмне үчүн бүгүн айыл чарба министрлигин баштаган кишинин айыл чарбасына эч кандай тиешеси жок? Эмне үчүн билбейт? Өзүнүн мындай бир милдетин түшүнбөгөн киши менен чет мамлекеттик мындай кишилер дагы тоотуп тең ата сүйлөшпөйт. Жыйынтык болбойт эч качан. Биз мындай ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат деген формула менен жашабашыбыз керек. Мына мындай көз караш айтылды. Айыл чарба, азык түлүк коопсуздугу деп. Качанга чейин бул формуланы биз кайталай беребиз, мисалы. Тотукуштай болуп. Бул бүткүл жанакы оондун рамкасында дүйнөдөгү кризистерге карата болгон пайда болгон түшүнүк. Бизде Кудайдын кулагы сүйүнсүн, азык түлүк продукциясынын артыкча жерлери бар, мисалы. Бирок сапат жагына келгенде бизде айыл чарба өндүрүмдөрүнүн көлөмү өтө аз. Анан кийин экинчи жанагы кооперативдер боюнча жылдарча кайталап келатабыз биз, мисалы үчүн. Эч качан эч кимге эч кандай артыкчылык берилбеш керек. Кооператив түзө жеңилдик бериш керек. Тигинде мындай деп жасалма жеңилдиктер эч кимге берилбеш керек. Айыл чарба өндүрүшү менен алектенген кишинин баардыгынын укугу бирдей болуш керек. Бул туура эмес көз караш. Бул илгерки колхоз-совхоз системасын кайра жандандырууга болгон бүт кыймыл аракеттер бул түп тамырдан бери туура эмес. Кийин биз айтып атабыз. Ошо 7 чоң соода терминал борборлору курулуптур. Бүгүн алар бош. Анткени сапаттуу өндүрүм жок, сапаттуу продукция жок. Мына быйыл айтышат, алма арзандап кетти деп. Арзандайт себеп анын сапаты эл аралык талаптарга жооп бербегендиктен сырткы базар аны тартып кете алган жок. Ички базар толуп кетти. Керек болсо бүгүн ички базар дагы биздин баякы стандартка туура келген алмаларды сатып жебей койду. Эшикте 21-кылым. Ички керектөөлөрдүн дагы мындай бир деңгээли өстү. Буга 5 жыл, 10 жыл эмес, эң акыркы жыл сайын бул адамдардын керектөөгө болгон талаптары динамикасы аябай өсүп жатат. Ошондуктан биз айыл чарбасына келе турган болсок, сапаттуу продукцияны өндүрүштү үйрөнүшүбүз керек. Жаңы технологияларды, жаңы техниканы алып келмейинче болбойт. Ал эми биздин жанакы бажы биримдигине киргенде көп нерселерге бөгөт коюлуп атат. Заманбап техникаларды алып келиш, заманбап технологияларды трансформация кылып келиште өтө чоң тоскоолдуктар бар. Ошондуктан мен баа берет элем, айыл чарба министрлигин бүгүнкү күндө мындай керек жок. Муну толук бойдон жок кылыш керек, кайрадан түзүп, жаңы реформатор керек болсо чет мамлекеттен адистерди чакырып туруп, контракт боюнча ишке алып, бул айыл чарбасын бүтүндөй. Бул оору жарылып бир чоң катастрофага алып келе турган чекке жетип келди.